Айзада Абазова. Таң чолпонум. Чолпон өмірінің дал ортосына келгенде жашоодон катуу чарчаганын сезди. 15 жылдан бери өйдө төмөн уруш талаш менен жашап келе жаткан үй бүлөлүк жашоосуна чекит койгусу келди. Мындан ары мынтип жашоодон тажады. Бирок бул акыркыда биринчи да чечим экенине ишене албай кетет. Себеби бул биринчи жолку ажырашам деген чечим эмес. Канча жолу ажырашып, канча жолу элдешти. Буга балдар түгүл туугандар да көнүп бүттү. Тим койгула, бүгүн ажырашса эртең элдешет. Бул чыгып кеткен оюна колдой болуп калды. Өзгөчө мани берүүнүн кереги жок, дешти туугандары. Күйөөсүнө ушул гана нерсе керек болчу. Эми каалаган убагында аялын кубалап жиберет. Каалаган убагында алып келип алат. Чолпондун аргасы түгөндү. Кимдир бирөөнүн колундагы каалагандай оюнчук болуп жатканына канчалык арданбасын, тагдырынын ачкычы өзүнүн эмес, күйөөсүнүн гана колунда сымал, жашоодон күйөөсүнүн эмес, өзүнүн кадыры кетип, өзүнүн көңүлү сынып, эми такыр эле бактылуу жашоодон үмүтү үзүлгөндөй абалда эле. Тирүүлөөлүк менен эч ким эсептешпесин. Туугандары да, достору, коллегалары, атүгүл ушул жашоого балдар үчүн көнүп жашап келем деген балдары да эсептешпесин сезди. Апа, ажырашкан колуңуздан келбеген соң урса да, өлтүрсө да унчукпай жашабайсызбы? Же такыр эле атамсыз жашайлы десек, элдешпей коюуга да эркиңиз жетпейт. Сиздей жумшак, сиздей эрки жок адамды эч жерден көргөн эмесмин. Кудай мени сиздей шөлбүрөк кылып жараткандан сактасын деген кызынын сөзү сай сөөгүнө жетип, өлгүсү келип кетти. Бирок өлгүсү келбейт. Өлгүсү келген, өзүн өзү өлтүргүсү келген адамдарды эч качан жактаган эмес. Жашоо бул бир берилген белек. Кандай оор күн болсо да жашоодон, болгондо да бактылуу жашоодон үмүт үзбөө керек дечи өзүнө. Балким анын трагедиясы дал ушул болуп жүрбөсүн. Ал жөн эле жашап эмес, бактылуу, чексиз бактылуу жашагысы келет. Жөн эле басынса да унчукпай күйөөсүнө баш ийгендей жашоо менен ал эч качан келише албайт. Ооба, проблемасы ушунда окшойт. Күйөөсү анчалык деле кызыл камчы эмес. Башы көзүн жарышып, күндө мушташып деле чыдап, жашап жүрүшпөйбү дегендерге эч качан кошула албайт. Ал мынтип жашай албайт. Ашмалтай чыгып урушмак түгүл, көңүлүн басынткан сөз үчүн, дилин сындырган аргасыздык үчүн эле канча азапка батып келет. Дилинин эркиндиги ал үчүн баарынан маанилүү. Ал бирөөнү чексиз бактылуу кылып, өзү да чексиз бактылуу болуп гана жашагысы келет. Ал күйөөсүн чексиз бактылуу кылгысы келген. Эртең менен жумушка өөп узатып, кечинде өөп тосуп алган бактылуу күндөрдү элестетчү. Бирок турмуш ал ойлогондой болбоду. Күйөөгө чыкканы күйөө ага эч ыраазы болбоду. Балким ал чын эле идеалдуу аял болбогондур. Бирок алгачкы жылдары идеалдуу болууга аябай аракет жасачу. Күйөөмдү кантип ыраазы кылсам деп ойлоно берер эле. Салаттын түрлөрүн жасап, тамакты даярдап, күйөөсүн жаркылдап тосуп алуу керек деп күлүп тосуп алар эле. Мунусун ал байкаган да жок. Мындай чөп чарыларды мен жебейм. Эт менен камыры жок тамакта болчу беле деп түртүп койду нарындык күйөөсү. Анын түрлөп жасаган салатын, жеңемдин салатын жегени атайын келдим деген студент кайнисы гана билбесе, андан башкага кереги жок экенин билгенде бир сынды. Андан кийин бир апапакай ич кийим сатып алды. Кийим алып өзүн күзгүдөн карады. Ак куудай болуп бир башкача керемет аял турду маңдайында. Өзүнө өзү суктанып алды. Мынча сулуулугун, мынча назиктигин өзү деле билчү эмес окшойт. Жер чийген аппак ич көйнөкчөн ары бери басып, бир топку өзүнө суктанды да, аны аяр кармап, кечинде кийип, күйөөсүн сүйүнтүп, ага бир ажайып түн тартуулагысы келди. Акыры түн да кирди. Ал баягы көйнөгүн кийип, күйөөсүнүн алдына басып келди. «Карачы, жарашат бекен?» деди ал, жылуу сөз күтүп. «Ушу сен ай», деди күйөөсү оор үшкүрүп.
Мындай шөлбүрөктү кайдан таап алгансың? Ушундай караңгы, ушундай табитсиз аң сезим артта калган эмесиң да. Азыр аялдар кандай кийет билесиңби? Чеч ал дагы шөлбүрөгүңдү. Азыр деген аялдар эркекти кызыктырыш үчүн мүмкүн болушунча кыска кийет. Жоон саны көрүнүп тургудай. Келесо десе, деди жактырбай. Чолпондун үстүнө бирөө муздак суу чачып жибергендей ичкеринип кетти. Адатынча нааразы болгонун ачык билдире албады. Унчукпай барып үстүндөгү көйнөгүн чечти да, күйөөсү сатып берген кыска ич кийимин кийип келип, күнөөлүүдөй басып келди. Күйөөсүнүн муздак сөздөрү ал түн эле эмес, эртеси да, анын эртеси да көңүлүнөн эч кетпей туруп алды. Акыры чыдабай акырын айтууга аракет кылды. Жаным, сен неге мен кийген кийимдерди жактырбайсың? Мен сен кийген кийимдерге эч качан сын айтпайм го. Ар бир адамдын табити ар башкада. Сен өзүң каалагандай кийин, мен өзүм каалагандай кийинейин. Кийимди да базардан өзүм тандап эмес, сен алып бергениң жакпай атат, деди күнөөлүү болуп. Сен өзүң каалагандай кийине албайсың. Мен да, сен да, мен каалагандай кийинебиз. Себеби менин табитим сеникинен жакшы, деди күйөөсү. Болду, бүттү, дегендей кесе сүйлөп. Чолпон андан ары чырды ырбатууну каалабады. Болуп турчу, мунун баары болгону чүпүрөккө. Буга мынчалык көңүлүмдү буруп, неримди коротпойын, ансыз деле башка неримди корото турган проблема толтура, деп өзүн соротту. Чындыгында эле башка проблема толтура турган. Күйөөсү өтө катаал. Ар бир мүнөттү көзөмөлдөп турганды жакшы көрөт. Сабактан саат 1ден 5 мүнөт өткөндө чыгасың. Аялдама университеттин алдында эле турат. Андыктан 2 мүнөттө аялдамага келесиң. 10 мүнөт автобуста болсоң, 3 мүнөт бул аялдамадан үйгө келесиң. Ошондо саат 1:20 үйдө болуп кал, дечи күйөөсү. Табиятынан мүнөзү бош, эч качан шашып көрбөгөн чолпонго бул жапайы жорук эле. Антсе да алынын келишинче аракет кылып, 1 саат 20 мүнөт болбосо да 25 мүнөт өткөндө үйдө болуп калучу. Ага кошумча тазалыкты да катуу сүйгөн күйөөсү үйдү мизилдетип кармоону талап кыла турган. Өзү да таза жүрүп, аппак кийинчү. Көйнөгүн кой, носкиси аппак боло турган. Күндө ак носкини которуп кийип, аны да так калтырбай жууганды талап кылат. Анан ушундай жашоодо көйнөгүмдү жактырбайт деп 3 күн көңүлүм түшүп жүргөнү эмнеси деп ойлоп койду өзүнчө. Бирок анда көйнөк эмес, көңүлү сынганын эч унута албады. Бир күн эле күйөөсү толтура уколдорду алып келип сайып берүүсүн өтүндү. Укол сайгандан аябай корко турган. Башканы тобокелчиликке салууга болот, бирок бирөөнүн ден соолугуна залалымды тийгизгим келбейт деп ал кошуна врачка барып дарыларды көргөздү. Бул кимдики, деди жакшы тааныш кошунасы. Күйөөмө жазып беришкен экен. Күйөөң сени менен болуп жатабы? Жок, 1 жумадан бери боло элекпиз. А неге сурадыңыз? Сен болбойм дебедиңби? Жок, ал өзү каалабай атат. 1 айга чейин болбойбуз го. А сен неге деп сурадыңбы? Жок, мен антип сурай албайм. Өлүп баратасыңбы деп урушат го. Ой бечерамай. Ой бечерамай. Ушунча да байоо болосуңбу? Эмнеге эле күйөөңдүн көзүн карап турасың? Мынчалык коркуудай. Ага, не күнөө кылдың эле? Я, күйөөмдү билесиз го кыялын. Ашыкча суроо берип, ансыз да уруш талашты ырбаткым келбейт. Күйөөң сенден башка менен жүрүп алса деле чыр чыгаргың келбейби? Ал теманы да козгой албайм. Неге? Сен неге мага сыртыңды саласың? Башка бирөөнү жактырып калдыңбы десем, сен начар аял болсоң, башкага да барышы мүмкүн. Ал үчүн сен өзүң жакшы аял бол. Өзүңө тартып тур. Болбосо мени тыя албайсың, деген. Олду бечерамай. Ушундай да аял болобу деге. Анда өзүң дарылап жүрө бер ошентип. Күйөөң 1 ай кошула албайт сени менен. Себеби оору жугузуп алган экен. Эми дарылан да, деди күлүп. Кошуна аялга билбестик кылып келип алганын сезген чолпон уялып кетти. Саамга ойлонуп турду да, баары бир өзү сай албасын түшүнүп кайрадан ага кайрылды. Сиз баары бир ага сайып берип туруңузчу, мен корком. Олду байкушумай, макул эми. Кечиресиң. Сенин күйөөң да меники беле, кечиресиң. Бул чолпондун 3-чү жолу көңүлү сынышы болду. Ошентип жылдар өткөн сайын анын күйөөсүнүн көңүлү кала берип, эми такыр эле көргүсү келбей калды.
Эми ал күйөсүн мурдагыдай бактылуу кылууну каалабайт дагы. Баягыдай чексиз бактылуу болгусу келген үмүттөр өчүп, эптеп эле күн өтсө, уруш талаш чыкпаса, жаным тынч болсо, деп жанынын тынчына гана качырып калды. Муну күйөөсү башкача түшүндү. Ар жагыңда болбосо, тарбиялай албайт тура киши. Энең бербеген тарбияны эми мен бермек белем. Жүрө бер ушинтип, тирүү өлүктөй болуп. Мен идеалдуу аялды кааладым. Аял деген жашоодо камкор эне, сүйүктүү жар, төшөктө ойнош болушу керек. А сен эч нерсеге көңүлүң жок. Мурдада кичине аракет кылчу элең. Жакшы аял болушка. Эми болсо тирүүнүн өлүгүндөй болуп, эч нерсеге көңүлүң жок. Сага күйөөнүн бир үй бүлөнүн деле кереги жок окшойт деп буркулдап алды. Мындай сөздөрдү уга берип башы кулак болгон Чолпон үндөбөдү. Каалаганыңды кыл, каалаганыңды сүйлө, мага баары бир. Менин эми жакшы аял болгум келбейт. Себеби сен жакшы күйөө эмессиң, деди ичинен. Сыртынан эч нерсе дебеди. Ал каалаган бакытка бул күйөө менен жете албасын түшүнгөнүнө көп болгон. Андан көрө нервин коротпой, жаңы бакыт, жаңы жашоону каалайт. Кыялында аны чексиз сүйгөн, чексиз эркелетип көңүлүн карап турган, жылуу сөз айтып, жылуу кучагына алган бир эркекти самачы болду. Бул оюнан адегенде коркуп жүрдү. Бирок бул ой бара-бара күчөп, эми андай адамды кайдыгер эле каалабай, издөөчү болгон. Көптөгөн көздөрдүн, көптөгөн адамдардын ичинен өзүнө жылуу бир көздү издейт. Өзүнө мээримин төккөн бир караанды кыялданат, самайт. Кыялы алдагайда учуп асманга кетти. Чолпон жылдыз болуп калсам деп алды оюнда. Анда асманга туруп алып, жерден өз сүйгөнүмдү издейт элем. Ошентип жүрүп, өз кыялына терең кирип кеткенин өзү да билбей калды. Күнүгө таңда асманга карап, Чолпон жылдызы болуп айланат да, жерди карап өз сүйгөнүн издейт. Көптөгөн караандар көз алдына чубайт. Аларды бир топко чейин карап турат да, таң агарганда булуттардын арасына сиңип жок болот. Ошондой күндөрдүн биринде ал жер шарындагы миллиарддаган караандардын арасынан өз сүйгөнүн таап алды. Жүрөгү бир болк этип, ал сүйкүмдүү караанга бир топко көз токтото карады да, анын баскан тарабын көздөй узата карап жүрүп отурду. Таң агарып, Чолпон жылдыз булуттардын арасына сиңип жок болгондо, ал караанда алдагайда барып көрүнбөй кетип жатты. Эми Чолпондун күндө таңда күткөнү ошол караан. Караан үйүнөн чыгып жумушка бараткан болот. Күндө таңда Чолпон жылдызы ал караанды үйүнөн чыгып жумушка жеткиче көзү менен жеткирип коет. Аябай сүйлөшкүсү келет. Бирок ал негедир көктү карабайт. Ал да өзү сыяктуу жашоодон катуу көңүлү калган неме белем, негедир асманга тигилип жылдыздарга суктанып, айды узатып, күндү тосуп дегендей жаркын көңүлүн эч көрө албады. Акыры өзү чечкиндүүлүк кылды. 14 февраль сүйүү күнү болчу. Сүйгөнүнүн каранына зар болгон Чолпон бүгүн башкача балбылдап күйүп, башкача жылуулук чачыратып турган. Мындай жылуулукка, мындай сулуулукка багынбай коюуга мүмкүн эмес эле. Акыры жердеги жан асманга тигилди. Саламатсызбы, деди Чолпон жылдызы жадырап. Саламатчылык, сен кимсиң? Мен жөн эле. Сиз менен сүйлөшкүм келди. Эмне жөнүндө? Эмне оюбузга келсе ошол жөнүндө. Мисалы, бүгүн сүйүү күнү го. Сүйүү жөнүндө сүйлөшсө болобу? Болот. А эмне деп? Сиз бирөөнү катуу сүйүп көрдүңүз беле? Ооба. Аскерде кызмат өтөп жүргөндө бир орус кызга аябай ашык болгом. Экөөбүз 1,5 жыл сүйлөшүп жүрдүк. Кыргызстанга алып келейин десем, ата-энем катуу каршылык кылып, ошол бойдон бир боло албадык. Андан кийин эч кимди сүйбөдүңүзбү? Анчалык эч кимди сүйө албадым. Азыр жалгызсызбы? Ооба. Аялыңызчы? Андан көңүлүм калган үчүн жалгыз жүрөм да. А сенчи? Чолпон жооп бере албады. Таң агарып кеткен эле. Булуттарга сиңип жок болууга туура келет. Мейли, эртең сүйлөшөм, деди оюнда. Эртеси да таң атарда Чолпон асманда кайрадан жанып турду. Тааныш караан кайрадан горизонтто пайда болду. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кече жооп бербей кете бердиң да. Мен таң атканда булуттарга сиңип жок болом.
Nege antesin? Gündü jakşı görem. Günge orun boşotup, yer betine jarıkçılık, жылуулuk келишине тоскоолдук болбойун деп, муздак денем менен, муздак көңүлүмдү таңкы муздак аба менен кошо алып кетем. Неге муздакпын дейсиң? Мен да сиздей муздагамда жарыман. Бирок сиздей эркин эмесмин. Аны менен деле жашайм. Муздаган денемди алып кетүүгө чечкиндүү эрким жок менин. Ортодо кыйбай турган татынакай балдарым бар. А сиз балдарыңызды кантип таштап кете бердиңиз? Балдарым менен байланышып турам. Ал эми анын өзүн көрөйүн деген көзүм жок. Деги эле аялдарды көрөйүн деген көзүм жок. Мени көрүп эле турасыз го. Кечиресиң, сага тийип каларын ойлобоппун. Мен сени аял катары эмес, жөн гана жылдыз катары карайм. Сиз адамсыз го. Андай муздак болбоңуз да. Мен жылдызмын. Күнгө жетпей жок болуп, түндү гана пааналаган муздак дүйнөдө калсам да, жылуулукту жакшы көрөм. Жылуулукка зармын мен. А сиз адам болуп туруп, муздак болбоңуз. Бир аялдын айынан бүт аялды жек көргөнүңүз туура эмес го. Неге унчукпайсыз? Сиз да белгисиздикке жок болдуңузбу? Ансыз деле мен таңга жетпейт элем. Сиз ага да жетпей жок болдуңуз да. Макул, эмки таңда жолугарбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сени көрүп сүйүнүп кеттим. Неге? Көнө түштүм окшойт. Жашоомдо бир өзгөрүү болуп жаткандай. Мурдагыдай сумсак, көңүлсүз жашоомо бир жарык киргендей, башкача таңды күтчү болдум. Баарыбыз таңды күтүп жашайбыз. Баарыбыз бактылуу болгубуз келет. Сиздин аялыңыз деле бактылуу болгусу келген. Менин күйөөм деле бактылуу болгусу келет. Бирок түшүнө албайм. Эмнеге бактылуу боло албай атабыз? Билбесем. А мен билем. Себеби биз баарыбыз өзүбүз бактылуу болгубуз келет. Бирөөнү бактылуу кылгысы келгенде рас. Мен өзүмө бакыт тилегенге караганда бирөөнү бактылуу кылганды жакшы көрөм. Бирок бул деле жакшы эмес окшойт. Неге? Мен күйөөмдү бактылуу кылгым келген эле. Мен сага жакшы аял болуп берем дегем. Дал ошонун бактымдын балтасы болду окшойт. Ал менин жакшы аял болушумду, деги эле ага аял болушумду каалабаса, мынтүүнүн эч кереги жок экенин түшүнбөпмүн да. Анан ал каалабаса неге жүрөсүң? Азыр эми ал каалап жатпайбы? Кетиргиси келбейт. Болгону жакшы аял болушумду каалайт. Анда кетпе. Эми бактылуу болосуң да. Ортодо балдарың турса, күйөөң каалап турса. Жок. Эми менин ага болгон сүйүүм, каалоом түгөндү. Эми жакшы аял болгум келбейт. Бирок аны таштап да кете албайм. Балдарымдын атасы го. Бир тууган болуп калдык да. Анда бирге жашайсың да. Ооба, ошентебиз. Баса биздин убак бүтүп баратат. Жакшы калыңыз. Эртең таңда жолугушканча. Макул, жакшы бар. Салам. Бүгүн сиз биринчи салам айттыңыз го. Сени күттүм да. Аябай көнүп калыпмын. Мага да сиз менен сүйлөшкөн жагат. Балдарың жакшы жүрөбү? Күйөөң таарынткан жокпу? Балдар жакшы. Күйөөм жөнүндө сүйлөп эле коелучу. А сиз өзүңүз балдарыңыз менен кабарлашып атасызбы? Ооба. Телефон менен сүйлөшүп атам. Айлыгымды алып, кызма салып жибергем. Ал ага кече компьютер алдым деп сүйүнчүлөдү. Эми интернетте улап, компьютер аркылуу сүйлөшүп турмай болдук. Азаматсыз. Бир чети сиздердики туурадыр. Бир үйдө муздак жашап, балдардын да көңүлүн муздаткыча, апасы жанында, сиз алыста, ата-энелик милдетти аткарганыңыздар деле жөндүүдүр. Албетте, ата-энеси каршында турганга не жетсин. Бирок ата-эне бири-бирин каалабай балдар үчүн гана жашаган болсо, бири-биринен алыс жашап деле балдарга камкордук кылса болот го. Бул эми аргасыздык дечи, бирок бирге жашасам да, жашабасам да, мен алардын атасы экенимди унутпайм. Бирок балдар апасынын жанында, а сиз алардан алыс, сагынсаңыз керек, Ооба, кыйналам, сагынам. Жандарында болуп, аларды эркелетким келет. Мен ошол кыйынчылыкты күйөөмө ыра көрбөдүм. Өзүм балдарды таштап кете албайм. Мен кайда болсом, балдар ошол жакта болушу керек. Күйөөм каалайбы, каалабайбы, балдар мени менен болушу керек деп, үйдөн балдарды алып кетип калып да көрдүм.
күйөөм аябай кыйналып кетти. Ортодо балдар чайналды. Ал аябай баласакта. Калп айткан менен болобу? Жаман күйөө дегеним менен жакшы ата. Ооба, балдарга ата менен эне экөө тең бирдей керек. Макул, мен жетип калдым жумушка. Эртең сүйлөшөлү. Кайдасың жаным? Саламатсызбы? Сиз бирөө менен сүйлөшүп жатасызбы? Жок, мен сени менен сүйлөшүп атам го. Не болду? Жаным дегениңизден жаны менен сүйлөшүп атканда жолто болдумбу деп коркуп кеттим. Сени айттым антип. Ошентип айтсам болобу? Жаным деп жакын адамын айтат го. Мага чоочун адам мында сөз айтса, кыжырым келип кетет. Мага кыжырың келип кеткен экен да. Жок, сизден жагымдуу болду. Эгер өзүңүзгө ушундай айткан жакса, жүрөгүңүз туура көрсө, айта бериңиз. А сенчи? Сен мени ошентип айтасыңбы? Неге унчукпайсың? Айткың келбейби? Сиз бош адамсыз. Каалагандай айтканга боло берет сизге. А мен күйөөсү бар аялмын. Макул, убакыт бүттү. Жакшы калыңыз.